Assalamu алейкум, қалайық жұрт, аруаңыздар. Ошентип биз манасыбызды кечеги токтогон жерибизден ары карай дагы улай берели. Биздин эфирге жаңы көрүүчү болуп кошулгандарга айта кетейин, биз манас эпосун майдалап аңгемелештирип айтып жатабыз күндө. Сиздер болсо эфирди бөлүшүп коюуну унутпаңыздар. Мен баштадым. Ошол баягында 11 Кытайдан келген аскерди манас кармап алып, аларды байлап алып, кулак мурдун мулуйтуп, кесип, көзүн оюп, анан силер мени байлаганы келсеңер, астыңарга салып алып, айдаганы келсеңер, ушул 11иңер келсе силердин башчыңардын кыпындай мээси жок экен. Ушинтип айта баргыла деп аларды Кытайды көздөй жөнөттү. Алар болсо кутулганыбызга Кудайга шүгүр деп мулуюп, баягы кулак мурдун кестирип, ошентип алып эли журтуна кетишти. Арадан bir топ күн өттү. Манастын жашы 15ке келип калды. Анда баягы Нескаранын чабуулунан кийин, ошо жерде баягы 11 Кытайдан келген баягы аскерден кийин элдер бири-бирине жакындашып, ошо жердеги баягы аргыны, кыргызы, кыпчагы, ошо жерде нойгуту, ногою, бүт баарысы монголу, бүт баарысы жакындашып, жакын конушуп, жайлоосун бир кылышып, кыштоосун бир кылышып, жакындап конуп ушинтип жашап калышкан дейт. Ошолордун бир күнү анан Манас Жакыпка келип, мыногу камбар бостун үйүрүнөн ата бир 5-6 бышты карматып берсеңиз, мен жигиттер менен кошулуп Салбурун деген бар экен, ушул Салбурунга чыгып келейин деп сурап турат. Анда Жакып айнанайын ушул малдын баарысын сен үчүн топтогом. Айнанайын. Камбар бостун үйүрүн эмес, камбар бостун баарысын өзүң кошуп алып кетсең не капа деп Манаска 5-6 бышты карматып берип, анан Салбурунга узатат. Ошондо 84 бала Салбурунга Алтайдын эң баягындай бир киндиги болгон, эң бийик жерине, кулжасы киши тааныбаган, аркары адам тааныбаган жерине, Чаркас деген бир ушундай укмуш жерине Салбурундап кетишип, 6-7 күн жүрүп калышты дейт. Эң башчысы 25-те, эң улуусу 25-те бала экен, эң кичүүсү 15-те Манас экен. Мына ошолор эми баягы жаштар жүргөн жерде бир топ тамаша болот, башка болот, сөздөн сөз, кептен кеп чыгып олтуруп, ким өз минген атын союп берип, бизди сыйласа, биз ошону башыбызга төрө кылып шайлап алалы. Кандай десиңер жигиттер? Деп мына ушундай сөз чыгып кетти дейт. Сөз чыгарып, мындай бир тамаша аралашып, ушундай сөз чыгып атып, баягы Манаска мажик болуп кошулган Шакумга жетип барышты дейт. Ай Шакум, өзүңдүн алдыңдагы атыңды союп, бизди сыйла, биз сени башыбызга көтөрүп төрө кылып алалы десе, Шакум айтып турат дейт. Мен кичинемде эле тетигил Манаска нөкөр болом деп койгом. Мен Манастан алдыга аттай албайм, айнанайындар, койгула деп баш тартты. Ал Шакумдун жанында Опшурдун уулу Назарбек деген бар экен. Ага келип, ай Назарбек, атыңды сой кел. Биз сени төрө дейли, биз сени хан шайлап алалы өзүбүзгө. Десе Назарбек, мен баягы козу кайтарып жүргөндө эле Манастан аттабайм дегем. Айланайын койгула деп баш тартты. Ал бүткөндөн кийин Алтайда Саламат деген кыргыз болгон экен. Мына ошол Алтайлык Саламат кыргыздын баласы Айнакул экен. Айнакулга барышып, ай Айнакул, алдыңдагы атыңды сойсоңчу, бизге төрө болуп койсоңчу, биздин ханыбыз болуп алсаңчы десе, Айнакул дагы жок койгула, айланайын. Мен Манастын илгери козу кайтарып жүргөндө эле Манас менен Манастын алдына ат сугарбайм дегем деп балдагы баш тартып болбойт дейт. Анан балдардын тобу Айдаркандын эр көкчөгө келет. Баягы кадимки эр көкчөгө, анда жаш жигит эр көкчөгө келип, ай сен деген Сарыарканы жер деген баягы кадимки камбардын тукуму Айдаркандын көкчөсү болосуң. Ата бабаң сенин бай, бул жаман болгон эмессиңер силер эч убакта. Кел сени атыңды союп бер дагы бизге төрө болуп ал десе, көкчө бултуңдап койду дейт. Тамашаңарды койсоңорчу, атыңды союп бер деп кандай бул? Ат союп ушул жерде ачка жүрсөңөр бир жөн. Андай эле ачка болуп баратсаңар, азыр бир улар атарбыз, кийик атарбыз, же болбосо буг атарбыз, же болбосо тетиги айылда эле жакын айылга жетербиз. Айнанай, ушул койсоңорчу, ат жеп, биздин ушул минип жүргөн атыбызды сойдуруп деп бултуңдап койду дейт. Андан чыгып алып, көкчөгө кичине көкчөнү зекип, баягы малга карап турбайсыңбы сен, кызыктуу, турбайсыңбы дешип, ага нааразы болушуп, анан Манаска келишти дейт. Ай, Манас,
алдыңдағы минген атыңды сойсоңчу, бизге төрө болуп алсаңчы, биз сени хан кылалы, ушу сөзүбүздөн деги аттабайлы. Калп деп баягы малыңды союп жеп алгандан кийин биз калп деп сөзүбүздөн танып кетпейли десе, Манастагы барк күлүп, ай, андай эле эт жеңер келип атса, силерден ак кула айлансын. Хан шайлабасаңар деле, төрө шайлабасаңар деле, ак куланы союп берейин силерге деп, ак куланы сойгону жөнөп калды. Анда баягы кадимки Манас менен 40 жылтенге жолуккан Чегебай алдынан чыркырап чыга калып, "Той, туруп тургула. Ой, бул ак куланын эти жок, ак куланы союп жеген кишинин бети жок" деп ак куланын арыктыгын айтып, "Мына мен кечеле бир быштыны минип келдим, Манастан алгам, ошонун тетиги Жакып байдын үйрүнөн карматып берген мага бир бышты. Ошол семиз экен. Те байланбаган бышт экен, ошону союп жейли" деп, анан кийин Манастын уруксатын алышып, баягы быштыны союп беришет. Баягы көпчүлүк жыргап, эт жеп, ыраазы болуп, Манасты баштарына көтөрүп, төрө кылып, хан шайлап алышты, кийиске салышып. Манас, ай, койсоңорчу десе болбостон, баарыбыз мындан ары сени ханыбыз дейбиз, мындан ары төрөбүз дейбиз, башкабыз сага жөкөр болобуз, калганыбыз нөкөр болобуз дешип, Манастын жанына ушинтип үймөлөктөп, Манаска ыраазычылыгын айтышып, Манасты өйдө көтөрүп алышты. Анда Манас муну айтып турат: "Эби, мени хан деп шайлап алдыңар, мени төрө деп өзүңөр шайладыңар, анда менин сөзүмдү угасыңар, менин сөзүмдү укпасаңар угузам" деп айтты дейт. Анда мындан ары биз эртең бүрсүгүнү деп бүйгө кетип калбайлык. Ушундан ары 6 айдан ары дагы барып жер чалалы, жер көрөлү, эмне бар, эмне жок экенин бүт барын байкап келели деп жоо жарагын алышып, камынышып 84-тү Уркун дарыясынын жээгин 6 айдан ары барышып, Уркун дарыясынын жээгинде бир токойдун ичинде туруп калышты. Эми балдар бул жерде тура турушсын. Уркун дарыясы ошол учурда кирип турган кез экен. Балдар ошол жээкте, ошол жерде токойдун ичинде тура турушсын. Биз болсо Кытайга, Эсен канга баралы, Эсен кандан кабар алалы, достор. Ал Эсен кан ордосунда олтуруп, оозун толтуруп, баягы падыша да башын чайкап, "Эй, мен деген баягында 45 төөгө алтын зар артып, бүт төөлөрдүн баарысын мен деген адамдарга каратып, анан кийин анын баарысын санатып, ошентип атып кербен жөнөттүм элек тигил Алтайга. Же анымдан кабар жок, мына 6 жылдын жүзү болду. Андан кийин 11 баатырды, Жакыпты барып карап кел, жерди чалып кел, ошо жакты билип кел, жанагы Манас деген чыгыптыр, аны бейбаш болсо ошо жерде жайлап кел, болбосо мага айдап кел" деп жөнөттүм эле. Ал менин буйругумдан кабары жок деп каарданып, жаалы чыгып, ордодогулардын баарын туш-тушкан айдап, анан мына ошол жерде бир мыкты баатырынан алдырып, ошол баатырына дайындап атат дейт да. "Ай, силер мындай кылгыла. Мына Самаркан, тетигиндей Андижан, андан кийин Кашкар, андан ары Анжиянга чейин, андан ары тетиги Алтайга чейин барып" деп Нукер деген баатырын чакырып алып, "Мына ошол жерлерге чейин баргыла, баягы жүктү истегиле, тапкыла" деп Нукер деген баатырын кол башчы кылып 900 аскер кошуп, ушул Самаркан, Анжиян бүт баарын кыдыртып, андан Алтайга чейин киши жөнөткөн экен, мына ушул аскерин жөнөткөн экен. Ошол аскер Манастар ошол Уркун дарыясынын жээгине барып, токойдун ичинде отурганда, ошол аскер Уркун дарыясынын аркы жээгине келип калыптыр. Аны Нукер деген баягы азыр эле айтып кеттим, ошол баатыр башкарып, ошол баатыр баштап алган. Андан суунун ошол Уркун дарыясы кадимкидей кирип, адам аркыбетине өтө алгыс болуп, ушинтип өзүнүн жаратылыш өкүмүн сүрүп турган учур экен. 100 аскерин айтты дейт, баргыла да мына Уркун дарыясынан аркыбетке өтүп, аркыбетте түндө от күйөт, күндүз нары бери жылкы чыга калат, бир адамдар жүрөт ошол жерде. Ошолорду карап келгиле, болбосо чаап келгиле, же болбосо байлап келгиле, алдыма айдап келгиле деп 100 кишини, 100 аскерди ошол Уркун дарыясын кечүүгө, наркыбетке өтүүгө жөнөтүп калды дейт.
Уркун дарыясына келип бут салганга болбойт. Ал ушунчалык кирип тим эле күрпүлдөп турган учур экен. Анда Уркун дарыясынын жээгине келип баягы 100 аскердин башчысы кайра Нукерге киши жөнөтүп айткылачы, тигил башчыбыздын буйругу бул катуубу же болбосо биз кайта берсек болобу, мынау дарыяны кечкенге болбойт экен деп турса, Нукер кайра киши чаптырып кечкиле да аркы өткүлөт тетигилерге жеткиле деп тетигилерди зордуктуруп шыкап суудан өткөнгө буйругун берет. Баягы буйрукту уккандан кийин 100 аскер сууга кирип акканы агып 13-14 агып кетип 80 канчасы араң наркы жээки өтүп манастардын жанына барып алардын дарегин алганы, аларга калайманды салганы манастардын жанына барып калды. Жөн сүйлөбөй алар дагы кырданып кайдан жүргөн эмесиңер силер, кимсиңер деп. Анын үстүнөн Нукер эгер түрк болсо, эгер кыргыз болсо ошо жерде өлтүрүп келгиле деп жөнөтүп атпайбы? Баягы кыргыз экенин билгенден кийин, түрк экенин билгенден кийин баягы 80 канчасы калган сууга агып кеткен. Тигилер менен согушуп кетип, тигилер алардын баарысын кырып, ошол жерде тындым кылып отуруп калышты. Бир убактан Нукер жанагы кеткен аскеринен кабар жок, кандай болуп кетти бул деп белкилерге колунун баарын суудан өтүп баралы, булардын бир эсебин табалы, биздин 100 аскерди эмне болгон булар деп берки балдар токойдун ичинен көрүнүп-көрүнбөгөн жерде жатышат деми манастар. Мына ошол жерге бая 800 аскерин сууга шыкап, Уркун дарыясынын берки бетине өткүзүп калды дейт. Ошол жерден акканы агып, кээсинин аты агып кетип, кээсинин өзү агып кетип, аты чыгып, ошентип отуруп 690 кишиси араң Уркун дарыясынын берки бетине, манастар жак бетине өтүп, токтоп, баягы колду тизип, ал жакта болсо Манас 84 баласы менен тизилип, алардын жанагы берки Нукерлердин ичинен Камбар деген балбаны жекеге деп кыйкырып өкүрүп, ушундай жекеге деп туруп калды дейт. Ал учурда 84тен 690 киши болсо, 84 ас болсо, анын үстүнө бүт баары жаш болсо, баягылардын арасынан Көкчө Айдаркандын Көкчө чыга калып, окуй, булар деген аябай көп немелер турбайбы? Анын үстүнө тигип падышанын каарына калган окшойбуз. Кытайдын өзүнөн келген немелер турбайбы деп баягылардын жүрөксүтүп ушундай сүйлөп калса, Манас аны жекирип атат дейт. Сен тынч турсаң, мынаулардын баарысы согуш көрбөгөн балдар. Мынаулардын баарысын жүрөгүн өлтүрүп атпайсыңбы сен, деп аны тыйып койду дейт. Ал урушту уккандан кийин баягы Камбар кыйкырып чыкканда Көкчө мен кеттим деп Камбарга найзасын сундуруп, желегин жапырып, найзасын алдыга сунуп алып, Камбардын жанына барып, найзасы менен ошо күбү менен бир тийди, Камбарды ошол жерде жаткан жерде, турган жерден сулайтты дейт. Андан Камбар өлгөндөн кийин Көкчөнүн артынан Болжоң деген баатыры, тиги Нукердин Болжоң деген баатыры кубалап чыгып, баягы найза көтөрбөй, кылыч чаппай эле жөн эле атып жок кылайын муну деп мылтыгын октоп Көкчөнү атмакка камынып калганда, Манас баягы Айкожодон алган ак келте менен баягы Болжоңду атып түшүрдү. Ошентип Болжоңду өлтүрдү. Аны көргөн баягы Нукер бүт аскеринин баардыгын чабуулга аттантып, өзү барып Манас менен Көкчөнүн алдынан чыгып, баягы Нукер дагы тиш кагып калган катуу баатыр, баягы жаш бала Көкчөнү тим эле атынан жулуп алып көтөрүп жерге чапканы калды дейт. Мына ошондо Манас жетип, Нукерди Көкчө пөкчөсү менен аттан жулуп алып туруп, анан жерге чаап, башын жулуп, ошентип ошол жерде тындым кылды. Калган 690 киши баягы кол башчысы өлгөндөн кийин чабышып, бытчыты чыгып, баягы качканы качып, Уркун дарыясынын эми алар аркы бетине өтүш керек да кайра качып кетиш үчүн. Уркун дарыясына салып, кыйласы агып, кыйласы ошол жерде өлүп, ошентип отуруп 200 араң аркы бетке өтүп, Кытайга Эсен канына качкан бойдон жолго салышты. Ал жерден олжолорун алышып, манастар эң албадым дегени 11ден аталып, байланып, айданып алып, анан Жакыптын айылына жетишип, Жакыпка бүт баарысын төкпөй, чачпай айтып атат да. Мына ушундай Эсен кандан ушундай кол келиптир. Эсен кандан ушинтип мол аскер келиптир. Ушулар менен чабыштык, ушулар менен алыштык десе,
Жақып ошо жердегинин баарысын чогултуп, аксакал, көксакал, баягы бай, Акбалта, наркы Ошпур, андан башка баягы Маңгулду, Нойгуттарды, Ногойлорду бүт баарын, элдин баарын чогултуп алып, ай, бул биз падышага кастык кылып, анын каарына калыптырбыз. Алтайдын бир топ арбын калмагындагы айдап ийдик булардын арыз датын бүт баары жетип, падыша бизге аябай кастарын тигип бизге каршы болуп калыптыр. Bundan эптеп септеп эми коргон болсок, бир болбосок, булар бизди эми жөн койбойт, соо койбойт булар бизди. Эми булар менен жалдыра отурганда, баягындай жалдырап булардан кечирим сурап барганда да болбойт буларга. Эми биз булар менен бир баягындай чарпыша турган кезге келип калдык окшойт деп, анан дагы аяк башы Аягүз арасында Сарыарка, нары чети Ополто, Кытай, Анжиянды, Кашкарды азыр бул кытайлар бербейт. Булардын баарын басып жаткан учур экен ошондо кытайлар. Андан ары деп баягы элдин баарын истеп, андан ары Букарда, Тажикке биз жетпейбиз. Тетигил жаткан нарын чүйгө деги алар жака жете албайбыз биз. Ошондуктан кандай болсок дагы биз эми биригип, биз ушу жерде Кытайга, Бейжиңге жакын жердебиз. Алтай деген тоонун таянып жашап жүрөбүз. Биз эми биригип бесек болбойт деп, мына ошол жерде Жакып жанагынтип элди кеңешке чакырып, кепке чакырып ушинтип турса, арасынан бирөөлөрү эми ушунча бириктик, биз нар жак бер жагыбыздагы элди дагы бириктирели дагы, биз өзүбүз бирөөнү хан көтөрүп албасак болбойт деп айтып турса, баягы 84 жигит Манасты хан көтөрүп алганын айтып, Манас өзүнүн атын союп берип, атайын ошол төрө болуп шайланганын айтып калышат. Анда баягы Айдаркандын көкчөсүн, Айдаркандын атасы Камбар Айдарка бөкөгүн кошуп урушуп турат дейт. Мына малга карабысыңар, таңды көңдөн тең. Ушул Манасча жоксуңар бе? Бир малыңарды союп берип, ошол жерде хан шайланып алсаң болбойт беле деп турат дейт. Намысына чыдабаган көкчө, мен анда төрө болоюн эгер Манас хан болсо деп төрөлүктү сурады дейт. Ага төрөлүктү беришти. Ошентип турса, элдин баарысы эми Манас жаш али. Андан көрө Жакып сен колуңда да бар, сен ушул элди чогултуп турасың. Манас кол башчы болсун, сен болсо бизге хан бол деп Жакыпка айтып турат. Анда Жакып мен эми арып калган чагымда айланайындар деп сүйүнгөнүнөн дагы бир чети ыраазы болгонунан көзүнүн жаштап, Манас деле шайлагыла хан кылып, мен ушул Жакып бай боюнча жүрөйүн десе, жок анда экөөңөр тең отургула деп ак олпокко отургузуп, Манас менен Жакыпты хан көтөрүшүп, ушинтип жөнөп калды. Жакып бир аз ак олпокко отуруп, бир аз баскандан кийин түшүп калып, айланайындар ушу Манасты деп, Манасты хан көтөрүшүп, мына ошентип элдер чогулуп, Манасты хан шайлашып калды. Андан нары окуя кандай болот? Эртең кеп салып берем, туугандар. Бүгүн саламатта туруңуздар.